Эми бул деген 500 миң доллар деген бул деген полмиллион болуп атпайбы. Анан эми мындай практикада чоң суммада кармоо биринчи болгону менен өзү ошол пара менен кармалган немеле ситуациялар көп да, көп болуп эле учурап эле жүрөт бизде. Просто бизге биздин Кыргызстандын тажрыйбасында ошонун үстүндөгү отурган аткаминерлер жоопко тартылбай атпайбы. Мисалга айтсак, ошо мэрия эле. Азыр бизде мэрияда дагы чоң скандал жүрүп атат го. Жанагы ошол көп кабаттуу квартиралуу үйдүн бейбечараларга, мындай инвалидтерге салынган үйлөр туура эмес таратылып кетүү боюнча 2-3 адам жоопко тартылып суралып атат. Бирок мэр жоопко тартылган жок да, ал башка жумушка которулуп кетти да. А менин оюмча ошо мэрден баштап сураш керек да. Булар деген мэрдин буйругун аткарган деген менин шектөөм бар да. Ошондой эле бул деле да. Жанагы замминистр болгону менен министр аралашкан да бул жерде. Министр аралашкан, а балким министрдин үстүндө дагы бирөө отурат. Ошолор мындай заказчиктер табылбайт да бизде. Көбүнчө эле ошол кол койгон же болбосо ошо рабочий группаларда председатель болуп отургандарды айыпка чакырабыз, эмнеге дегенде кол койгон. А бирок үстүндөгү заказчиктерди кармай албай атабыз да. Коррупцияга каршы күрөшкөндө мен ойлойм, мындай коррупционерлерди кармоо дагы иш чаралар болуш керек, бирок ал менен бирге ошо системага киргизиш керек да. Коррупцияга жол бербөө системаларын киргизиш керек да. Мисалга чет өлкөлөрдө наличка жок да. Пара берейин десең да наличка жок. Ал деген электронная система болуп атпайбы, магазинде электронная система. Сенин өзүңүн движение акчаларың баары көрүнүп турат. Көрүнүп турат. То есть мен даже 500 миң пара бер деп атпайбы, пара берсе наличка чыгара албасаң кайсы акчаны бересиң? А перевод көрүнүп турат. То есть ошол эл аралык немелерде электронный система, башка жерлерде электронный системага өтүү, бул деген ошол чоң коррупциянын алдын алуу. Азыр деген биз акырындап баштап атабыз. Ачыктык, прозрачность и открытость болуш керек да баары жерде. Анан электронный системалар бар жерге внедряться этилиш керек. Акча ойногон операциялардын немелери баары через электронные операторы должны быть.